Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен мен Баяманов Азамат, активист, саясатта жүргөм. Силерге ушу айтар кичине сөздөрүм бар эле, урматтуу мекендештер. Кайрылуум бар эле. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке да кайрылуум бар. Эмне үчүн, урматтуу мекендештер, бизге келген президенттер мындай тарыхтан сабак алышпайт я? Мына канча тарых кайталанып атат туурабы? Мына ошол эле Аскар Акаевичти кубалабык, Бакиевди кубалабык, ошол эле мынакей Сооронбай Жээнбековди кетирдик. Эми Садыр Нуркожоевич келди, мына бийлик башына келди. Биз баарыбыз Садыр Нуркожоевичке ишендик туурабы? Ишендик да. Ушу мамлекетибизди өнүктүрөт, карыздан кутулдурат. Ушу кичинекей кыргызды башын бириктирип, мыкты бир өлкө куруп берет бизге деп ушундай ишендик да. Эми колунда баардык нерсе бар эле да ушул Садыр Нуркожоевичтин. Бирок эмнегедир тарыхтан сабак албагандыгы көрүнүп турат да. Садыр Нуркожоевичте аябай чоң эбегейс бийликтин ээси болду мынакей. Кумторду алды, жакшы иштери да болду. Бирок мына азыркы учурда мына эң актуалдуу болуп жаткан бул 49 жылга берилип аткан биздин жерлерибиз мынакей. Ошол эле көбүнчө ошо Кытай инвесторлорго деп 49 жылга биздин жерлерибиз кетип атат да. Бул эмне дегени? Бул биз анда жерибиздин баарын эле дүйнө жүзүнөн инвесторлор чакырып туруп тарап берип салып эле ошо менен эле өнүгүп атабыз деп олтура берели. Тарыхтан сабак алыш керек го дейм. Мына канча деген элдерибиз азыр ар бир кыргыз менен мекендештерибиз менен көчөдөн деле жолуксак мынакей көп эле болуп атат да. Каршы болуп атат да. Ар бир айтып атат, Кытайлар көбөйүп атат, биз Кытайларга жерлерибизди берип атат деп нааразы болгон эл да. Бирок чилекке каршы Садыр Жапаров эмне деп атат? Ал айтып атат, жок, ушул эле жол менен өнүгүшүбүз керек деп атат да. Инвестор деп. Эми инвесторго силер 9 жылга берип аткан жоксуңар да, 49 жылга берип атасыңар. 49 жыл деген бул жарым кылым да. Жарым кылымда ким бар, ким жок, биз кантип чыгарабыз эртең аларды? Эртең алар мисалы үчүн убагында мына Сооронбай Шарипович ат башыга барып, ат башыдан ошол 400 гектар жерди Кытайга беребиз дегенде ошондо каршы чыкты элек да. Ал жерде деле ушундай маселе болгон да, 49 жылга кетмек. Ал жерде да логистикалык борбор демиш болуп, ал жерге үйлөр түшмөк. Үйлөргө 10 миңге жакын ошол жерге Кытайлар келмек. Ошол жерге жумуш иштейбиз деп, ошол үйлөрдө жашамак. Мындайча айтканда ат башыда Кытайлар абдан эбегейс көбөймөк да. Эми Садыр Жапаровда аябай чоң мүмкүнчүлүк бар эле да. Ушул сөзсүз түрдө Кытайдан миллиардтап акча алып, анан Кыргызстанды өнүктүрөм деген ушул туура стратегия. Мындай адам мамлекеттин өзүнүн планы болуш керек да, өнүктүрүү. Эмнеге мисалы ошол эле мына алып көрөлүчү мына дүйнөнүн жарымын, дүйнөнүн мына жер планетасынын 33 болбосо дагы мындай канча деген жерлерин ээлеп турган мисалы Россия. Эмнеге алар өзүбүз кылышыбыз керек деп тырышып, кичинекей бир карыш жер болсо дагы ошол тырышып өзүнүн мамлекеттик саясатын жүргүзүп атат да. Эмнеге Кытайдан же Япониядан же болбосо бүт жактан инвесторлор чакырып эле аларга 49 жылга деп таратып берип койгон жок? Мисалы биз өзүбүздүн саясатты өзүбүз жүргүзүшүбүз керек да, туурабы? Мисалы өзүбүздүн мамлекеттик саясат болуш керек. Ушул 49 жылга берип эле анан инвесторлор келип атат, акча салып атат казынага деп эле ушул өнүгүп атабыз деген бул туура эмес стратегия го деп ойлойм да. Башка жолдор жокпу? Мисалы ошол эле туризм багытын алып көрөлү. Ошол эле мынакей өзүбүздүн ишканаларды куралы. Инвестор деп эле ошол эле инвестор кылган ишти өзүбүз кылбайлыбы? Өзүбүздүн мамлекеттик мекендештер кылбайлыбы? Мисалы бизде деле көп да. Бизде эле өзүбүздүн мекендештер мына чет өлкөлөрдө инвестор болгонго жарап калышты да. Убагында ошол мигрант болуп баргандар азыр
Кыргызстанга деле ошолорго деле берсек болот. Ошол эле мекендештерибиз биякта ошондой эле инвестиция салып атат да. Эмнеге биз Кытайларга таратып беришибиз керек жерлерибизди? Бул боюнча мен ойлойм, бул мыйзам жокко чыгыш керек. 49 жылга Кытайга кетип аткан жерлерибиз токтош керек. Бул туура эмес мыйзам. Анан эл көтөрүлсө мен токтотуп коем деген дагы жаңылыштык. Садыр Нуркожоевич айтып коеюн. 2ден чыккан адамдардын баарын камап эле анан керек болсо атам деген элдерди. Бул туура эмес. Кыргызды сиз билбейт экенсиз. Кыргыз деген канча биз ошончо кыйналган сайын кыргыздар биримдикте болобуз. Кыргыздар биригип келген. Кыргыздар бат эле биригебиз. Эл менен эсептешиңиз, ошол 49 жылга деген мыйзамды четке кагыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кечээки видео кайрылуум боюнча бүгүн УКМКдан чалышты. Саат 5ке ошол УКМКнын имаратына барам, Азия Молл жакта. Ошол жактан кирип чыгам. Анан урматтуу туугандар, урматтуу достор, биз убагында ошол Сооронбай Жээнбеков башкарып турганда 3 жыл бою Сооронбай Жээнбековго эскерткенбиз да. Сооронбай Жээнбеков мындай болуп атат, туура эмес болуп атат. Матраимовду жаныңызга алып келип алган туура эмес. Сөз эркиндигине болгон кысым туура эмес. Мындай саясат жүрбөш керек деп келип, бирок тилекке каршы эл менен эсептешпеген себебинен Садыр Сооронбай Жээнбеков өзүнүн кызматын тапшырып кетти. Эми ошол эле эскертүүнү биз Садыр Жапаровго берип атабыз да. Биз ага жамандык каалаган жокпуз да. Садыр Жапаров деп атабыз. Өлкөнү мындай башкарган туура эмес. Өлкөнү өнүктүрүү атайын бир стратегия болуш керек. Жерлерибизди 49 жылга оңго, солго таратып бере берген бул жакшы нерсе эмес. Туура мамлекет өнүгүшү мүмкүн. Бул мамлекетти өнүктүрүүнүн эң оңой жолу да. Оңго, солго эле жерлериңди 49 жылга берип саласың, болду. Алар келет, жумуш орун менен камсыз кылат, ошол жерге каалаган нерсесин салат, каалагандай жерди пайдаланат. Бирок 49 жылда ким бар, ким жок. Ошондуктан урматтуу туугандар, албетте дагы деле мен каршымын. 49 жылга жер берилбеш керек. Бул мыйзам четке кагылышы керек. Эгерде мына көптөгөн туугандарым да жазып атат, Азамат, сен мындай чыкпа, сени минтип коюшат, камап коюшат деп. Анда эмне жата берелиби баарыбыз? Жерлерибиз кетип атат мына чекесинен кертилип. Өзүбүз болгону бир кичинекей территория болсо, Кыргыз мамлекети, Кыргызстан өлкөбүз. Ошол жерлердин баарын анда чет өлкөгө таратып коюп олтура берелиби анда? Ошондуктан урматтуу достор, биз каршы турушубуз керек аягына чейин. Рахмат.